Президент Садыр Жапаровдун Ысык көл облусуна болгон жумушчу сапары аяктады. 14-15 май күндөрү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ысык көл облусуна иш сапары менен барды. Сапарынын биринчи күнү мамлекет башчысы Ысык көл районунун Сары Камыш айылында жайгашкан Агрокуш ири канаттуулар фабрикасынын ачылышына катышты. Президенттин иш сапарынын экинчи күнү Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдо 9-чу эл аралык Run the Silk Road Шанхай кызматташтык уюму марафону башталып, коло медалдын ээси Сатымкул Жуманазаровдун элесине арналды. Ошондой эле Садыр Жапаров кезектеги Мен көчмөнмүн эл аралык туристтик көргөзмө жарманкесинин ачылышына катышты. Ушул эле күнү мамлекет башчысы Ысык көл районунун Чоң Өрүктүү айылындагы Алабалык балык чарбасында көк жал жана янтар форелдери өстүрүлүп жаткан жерди көрүп чыкты. Президент Садыр Жапаров Каракол шаарына жумушчу сапарын аяктап, ал жердеги эң ири Рейн Кенч эт комбинатын ишке киргизди. Бул жерде мамлекет башчысы жергиликтүү тургундар жана ишкерлер менен баарлашып, фермерлерге Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан айыл чарба техникаларын лизингке берүү сертификаттарын тапшырды. Малчылардын жана айыл чарба продукцияларынын жарманкесин көрүп чыкты. Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргөнү кабарланды. Бүгүн 15 майда Кумтөр Gold Company ишканасынын Бишкектеги кеңсесинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тинтүү жүргүзгөнү тууралуу маалымат каражаттары жазып чыгышты. Аталган комиссиянын мүчөсү Айнур Алтыбаева тинтүү тууралуу маалыматы жоктугун Азаттык радиосуна билдирди. Кумтөр Gold Company ишканасынын басма сөз катчысы Мирлан Кимсанов да тинтүү тууралуу кабары жок экенин айтып, маалыматты ырастаган жок. Ал эми УКМКнын басма сөз кызматы маалымат дүйшөмбү күнү берилерин гана билдирди. 6 майда Кумтөр Gold Company ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам парламентте кабыл алынып, ал 14 майда күчүнө кирди. 7 майда Бишкектеги Октябрь райондук соту Кумтөр Gold Company Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Бишкекте бийликти колдогон анти-митинг өттү. 15 майда Бишкектеги эски аянтта бийликти колдогон митинг өттү. Чогулгандар элди президент Садыр Жапаровдун саясатын колдоого үндөп, бейөкмөт уюмдарга жана оппозицияга каршы пикирлерин айтышты. Ошондой эле башка митингтерге жол бербөөгө чакырык ташталды. Эски аянтка чогулгандар элдик кошуун деген жазуусу бар кийим менен жүрүштү. Уюштуруучулардын айтымында тынч митингке облустардан келгендер катышышты. Эл алдында чыгып сүйлөгөндөр президент Садыр Жапаровдун акыркы чечимдерин кубаттай турганын айтып жатышты. Алар бийликти сындагандардын митинг өткөрүшүнө каршы экенин билдиришип, мындай процесстер өлкө бүтүндүгүнө коркунуч туудура турганын жүйө келтиришти. Кадамжайда наркы 800 миң сомдон ашык болгон аткезчилик жүк кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Баткен бажысынын кызматкерлери Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Бүргөндү айылында Mercedes-Benz E-Cross үлгүсүндөгү унааны токтотуп текшеришкен. Унаанын жүк бөлүгүн текшерген учурда Кыргызстанга Өзбекстандан мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы наркы 838 миң 125 сом болгон. 24 миң 883 килограмм керамикалык плиткалар, кафел табылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүүдө.